Эми чылым тарткандарга көзөмөл күчөтүлөт. Өлкө башчы Садыр Жапаров коомдук жайларда тамеки тартуу үчүн айыппулду көбөйтүүнү сунуштаган мыйзамга кол койду. Ага ылайык белгиленбеген жерлерде чылым чеккендер айыппулдун өлчөмүн 1000 сом эмес 3000 сом төлөйт. Бул багытта ар бир участковый, аймактык участковыйлар жер-жеринде коомдук жайларда тамеки тарткан атууларды өзүнүн 83-чү беренеси менен протокол түзүлөт. Бул протокол 1000 сомдук айыппулга чыгат. Бүгүнкү күндө ошо биздин мыйзамдарга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргендигинин бирден бир себеби ушул бүгүнкү күндө 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппул салынат. Эгерде туура эмес жерлерде, көрсөтүлбөгөн жерлерде же болбосо коомдук жайларда тамеки затын тарткан болсо. Жаңы мыйзам 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Анда тамеки чегүү үчүн атайын бөлүнгөн жайларды кошпогондо коомдук жайларда тамеки жана тамеки өнүмдөрүн тартууга тыюу салынат. Буга көзөмөл жүргүзүү укугу жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Мындайча жарыяланып күчүнө киргенден баштап ар бир мекеме ишканаларга тапшырмалар берилип, тапшырманын негизинде ошол сиз айткандай тамеки чегүүчүлөр үчүн атайын бөлүм бир жайды бөлүп берүү боюнча тапшырмалар берилет. Ошонун тапшырмаларын бергенден кийин аркасынан сөзсүз текшерүүлөр болот. Именно ошондой жерлер бөлүндүбү, анан ошондой жерлерде тамеки чегилип атабы, анан башка жактарда тамеки чегилбей жатабы боюнча атайын текшерүү, рейд иш-чаралар жүргүзүлөт. Сөзсүз мыйзамдын аткарылышын бардык жагынан көзөмөлдөйбүз. Ошондой эле менчигинин түрүнө карабай уюмдардын, ишканалардын жетекчилери тамеки чегүү үчүн атайын жай бөлүп берүүгө милдеттүү. Бул жайлар санитардык гигиеналык, өрткө каршы ченемдерге ылайык жабдылышы керек. Жана мектептин айланасында 100 метрге чейин тамеки тартууга тыюу салганбыз. Дүкөндөрдө окуучулар. Берки соода дүкөндөрүндө өзүнүн атайын местасы бар. Тамекилерди сактай турган, көрүнбөй турган шкафчиктери бар. Шкафчиктерде сакташат. Списогун илип коет. Келген чоң адамдар ошо списокду карап туруп эле тамеки сатып алып атышат. Биз бардык объектилерге бүгүнкү күндө санитардык көрсөтмөлөрдү берип бүткөнбүз. Кыргызстанда эркектердин 60%, аялдардын 30% чылым чегишет. Дүйнөдө ар бир 10-чу жаран жылына 7-8 миллион адам тамекиден каза болот. Адистер бул уулуу заттардын кесепетинен КМШ өлкөлөрүндө жүрөк кан тамыр оорулары биринчи орунга чыкканын, өлүм саны көбөйгөнүн айтышууда. Мындан улам жарандарды тамекини таштоону сунушташат. Тамекиде 12 миңге жакын заттар жана химиялык кошулмалар бар. Алардын 196-сы бул уулуу заттар жана 14-ü наркотикалык заттар. Кыргызстан боюнча КМШ өлкөлөрүндө бул жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болгондор бул биринчи орунда турат. Ошолордун ичинде эң негизги бул инфаркт, жүрөктүн курч кармаган инфаркт оорусу жана ишемический инсульт, геморрагический инсульт деп коет, инсульттун эки түрү. Ошолорго алып келет. Аларга бизде бул эң кооптуу факторлорго кирет. Ошондуктан бул тамекини жалпы масштабтуу түрдө буга профилактикалык иштерди алып барыш керек Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча. 18 жашка чык электерге тамеки өнүмдөрүн саткан адамдарга айыптын өлчөмү көбөйтүлгөнүн эскертебиз. Мындайга жол берилген учурда жеке жактарга 5500 сом, юридикалык жактарга 17000 сом айыппул салынат. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.